Так, салам достор, биз бүгүн Нурбек менен Цомонун физика тестин онлайн тестин иштеп көрөбүз. Мен оюмча Нурбек, сен ЖРТда физика тапшыргансыңбы? Жок, тапшырган эмесмин. Тапшырган эмессиң. Демек сен ЖРТдан физикадан кандай суроо келишин билбейсиң да, негизи көргөн эмессиң, туурабы? Мен оюмча да. Мен Же көрдүң беле? көргөм, бирок мындай немеде, мисалы башка бирөө тапшырган, а мен ошо тапшыргандар эле бир мындай эле карап көргөм да. Качан? Ошол жылдын мезгилде, 11-класста. 11-класста. Примерно эсиңде барбы? Кандай суроолор келет эле? Мисалы электричество дегенден келет, бирейки механика, не механика, анан ошогондар. Термодинамика, возможно. Общий, короче, общий өткөн темалар да. Сен НЦТнын суроолорун билесиңби негизи? Уккансыңбы? НЦТ эсиңдеби? НЦТ эсимде, бирок караган эмесмин ал жакта вообще. Мисалы, НЦТнын химиясында майда баягындайча суроолор көп да мындай. Ой жүгүртүүгө эмес, теманы иштей алышыңачы, эсептерде мындай. НЦТ физиканы билбейм, бирок Цомонуку мен мындай күтүп атам. Цомо химия логичный суроолор да. Бирок буларда сайтында эки вариант болчу. Мурда эскиси, анан жаңысы. Эскиси бар бир кичине жаңысыга сапаты жетпейт эле. Булар сайтын обновление кылганда эскисини калтырып жаңысын удалить салды. Ошондуктан мисалы химия биринчи варианттагыдай кичине неме болбой калышы мүмкүн мындай. Суроолорчу мындай, бир аз жаттамай билимди талап кылып калган болушу мүмкүн да. Көрөбүз. Так, убакыттын жетишинче жарым саатта канча иштей алсак иштеп көрөлү. Биринчи суроодон баштайлы. Суроо окулуп атабы Нурбек? Суроо окулуп. Так, Нурбек биздин билимот проектинде негиздөөчүлөрдүн бири. Убагында физика олимпиадага катышып жүргөн. Биздин азыр программирование IT бөлүмүгө тиешелүү сайт боюнча сайт куруу жактарын карайт. Сайтты түзөт десек болот. Көпчүлүк учурда, бирок башка иштери дагы бар. Суроо изопроцесстер дейт биринчи суроо. Изо бар, анан изохор. Мен сыртынан окуй берейинби? Окуй бер. Жогорудагы сүрөттө көрсөтүлгөндөй, окуучу бир эле координаттык системада ар кандай 3 процесстин графиктерин туура тарткан. Бирок окторго физикалык чоңдуктардын аттары жазган эмес. Төмөндө көрсөтүлгөн варианттардын кайсынысында бул координаттык системанын октордун аттары туура жазылган? Муну мен таап коем да. Таппай. Изохор деген бирдей көлөм, бар деген басым. Демек, биягы В болуш керек, биягы П болуш керек. В вариант экен да. Тура эле өзү. Тура эле? Изохор, изобар, изотерм дегенде ошондо ПВТ, ПВ энерджи, ПВ энерджи деген формуламен изотерманын эмеси чыгат да. Изотерм деген бул температура туруктуу. Температура бирдей. Бияктан бар деген басымды бар менен эсептесек болот. Терм деген температура деп түшүнсөк болот. Термо депчи. Хор деген көлөм дегенге кандай байланышы бар? Резина, сен окуйсуңбу? Окуясың, окусаң. Макул. Резина шарына аба толтурулган. Абанын температурасы туруктуу бойдон калып, ал эми атмосфералык басым көбөйгөндө, бул шардын ичиндеги басым жана анын көлөмү кандай өзгөрөт? Туруктуу температура калса, температура калды. Басым атмосфералык басым көбөйгөндө бул шардын ичиндеги басым жана анын көлөмү кандай өзгөрөт? Атмосфералык дегенде бул тышында болуп калат да, туурабы? Ал эми атмосфералык басым көбөйгөндө көлөм азайыш керек болот, ошондо сыртынан басып атат. Температура бирдей калып атат. Температура бирдей калганда, так, PV температура бирдей калат, бирок мисалы тышында атмосферанын эмеси көбөйсө, басымы көбөйсө, анда ичиндегиси аз болуп калат да. Ичиндеги аз болуп калат дагы, тышыдагы түртү баштайт да. Ооба. Анан түртү баштаганда неме көлөм азаят. Көлөм азая турган болсо, басым ичидеги көбөйөт, бири-бириге келип туруп баланс болуп калат да. То есть тышыдагы ичидеги бирдей болуп калат, значит көлөм азаят да. Басым бирдей болуп калат да. Биз немени сактагандачы температураны. Так. То есть бул изотерма болуп калат. Дагы биринчи графикти караганда
birinchi grafikte izoterma var da bizde. Ооба. Izoterma var. Misal bizde bir mezgilde, допустим, atmosfera dışında koyuyoruz. Допустим, bir реальный alıp vereyik. То есть şarik var bizde. Şar резина, анан обычный атмосферада. Атмосфера koyu турган болсо, içindeki şariktин атмосферасы дагы, допустим, басымы дагы атмосфера болот да. Значит, üstündeki dışındaki koyu турган болсо, içindeki дагы примерно ошондой болуш керек да. Өзү ошондой болуш керек. А өзү ошондой отурган болсо, анда баягы изотерма боюнча көлөм азайып кетет да. Көлөм Көлөм азайып азайып. кетет. Басым көбөйбөйт да. Бирок бул жерде тура сапалап анда. Жок, басым көбөйөт экен неме кылыш үчүн? Температураны кармаш үчүн. Жок, тура эле. Жок. Басым көбөйгөндө, атмосферанын басым көбөйгөн үчүн ичи дагы көбөйөт да. Бир неме сакташ үчүнчү, баланс сакташ үчүн. Себеби эки жакта эки башка атмосфера болбойт да. Эки басым болбойт. Ошондо басым көбөйөт, көлөм азаят. Көлөм азаят. Ошондо баягы графикте мурдак суроодо изотерм мындай түшүп келди эле го. Ошондо көлөм түшүп келди, басым жогорулап барды, туура. Басым көбөйөт, көлөм азаят. Бул В экен. Так, кийинки. Бул дагы бир нерсе айтып коеюн, эски вариант экен. Ар бир тема суроого мынтип темасын жазып калчулар да, эски вакыттачы. Үстүнө. Азыр ментип келбейт. 47 градус температурада массасы 5 килограмм болгон кычкылтек 8.31 көлөмдү ээлейт. Бул газ идиш беттерине кандай басым жасайт? Пвн арт экен да. П көбөйтүү В барабар N көбөйтүү R көбөйтүү T. Калькуляторду алайын. Бирок мен калькулятор алып, мен бирок мисалын билем, мисалы немеси кандай, NRT дегенде, типа N эсептеш керек, R эсептеш керек, R эсептеш керек билем, ал немелер, константтары кандай экен. Сен эсиңде барбы? Менин эсимде бар. Сен эсептесең анда. Так. Калькуляторду алалы. Давай немеге алалычы. Мен химияга салып туруп иштейм да. Анан кийин физикага өткөзөм. Химия салып иштейм. Так. Айырмасы жок го, полигон сен. Просто юнит атмосфера менен болуп калат да. Бирдиги атмосфера менен болот, кийин паскальга өткөзүп коебуз. 5 килограмм кычкылтек дейт. Муну молин табыш керек болуп калат экен да. 5 килограмм деген 5000 грамм. 5000 граммды кычкылтектики 32. Демек 156 моль экен. PV NRT. Демек N'ди таптык. R 0.082. Температура 273-кө 47-ни кош. 230 болуп. Жок, 330 болуп калат. 320. 273, 320. Точно? 320. 320-га көбөйттүм. 7. Болду. Неме өлөсүң? Көлөмдү сен литр менен аласыңбы сонда? Литр менен алсаң литриге. Мен неме калькулятор Анчап кеп. Нормальный калькулятор алайынчы. Телефондукуда жидеп кеттим. Мына. Так. 5000 бөлүү 32 көбөйтүү 0.082 көбөйтүү 273 плюс 47 кельвинге айландырып алабыз. 273 47-ни кошсок кельвинге айланып 4100 чыкты. Аны 8.31ге бөлсөк 493 атмосфера чыкты. Эми муну 101325ке көбөйтсөк паскаль болот. 49.000 паскаль, эми 50.000 паскаль. 50 килопаскаль. 50 килопаскаль болуп атканда бул. Жо, менде 49 миллион экен. Мега экен. Сеники туура эмес болуп калды немеңчи? Неге? Мега экенби? Мега экен. Мега отура болсо, анда мега болсо мега. Эми сен туура чечсең, туура чыгат да. Мына меники 4000 атмосфера деди. 4000 атмосфера баары бир немени берет да. 50 меганы. Бирок
Слишком Жоқ, 4000 көп да. 4000 атмосфера ол неме 40 000 болуш керек. Примерно 42 000 скорее. Себеби азыр бир Жоқ. атмосфераның 101 отура. 101 000. Паскаль. 101 000 килопаскаль да. 101 000 да. Салыштырсаң, Токто 5000 бөлүү 32 моль чыкты, 156 моль. Туура 156 мольду сен 8 литрге баткызам десең, 1 молың 22 литр болот да. Бул 156 мольду 8 литрге мындай 50 мегапаскаль экен. 50 мегапаскаль. Ладно. Эми адашсак көрөбүз да. Канчанчы суроо? Да. 3-чү суроо. 3-чү суроо. Жазмайчы. Эсептен адашкан болобуз да. Чёрт, тебе бери. 3-чү суроо. Ешкам жок байытка. Так, 4-чү суроого баралы. Шардын массасына ээ болуп, n молекулаларды камтыйт. Шар, Сфера. Так, бул шар жасалган заттардын малярдык массасы эмнеге барабар? Химия, Нурбек, физика эмеси? Жалпы термодинамика да азыр. А так физика тарых боюнча неме да, математика, философия киргизет да, табиат таануу дегендей. Анан химия чыгат дебейсиңби? Химия чыгат. Так. Немеге да мен адашпасам, ВС болсо керек чөтө. Мен адашпасам. Так, масса n молекула. Демек, m массасына ээ болуп, n молекулаларды камтыйт. Шонда ар бир моль канча массага барар деген түшүндүрүп да бул жерде. Мындай кылабыз да ошондо. Массаны n-ге бөлүп туруп, Авогадроға көбөйтөбүз. Ой. Анда G соп калабы. Массаны n-ге бөлүп Авогадро. Б экен, Б экен. Б экен. 4Б. Беш. Окуйсуңбу? Күмүшүн алтын 1000 Цельсий температура балында бул металлдардын ар бири кандай агрегаттык абалда болот дейт. Бул кандай окат? Мисалы, күмүш же алтын 1000 же 1000ден кийин же 1000ге чейин эриген болсо, анда бул суюктук окат да. Анан бул жерде немесин билишек да. Күмүш кайсыда эрийт, алтын кайсыда эрийт. Алар уже азыр жакшы билет. Азыр жакшы билиш керек, бирок бул билиш шарт эмес да. Бакта мисалы бул шарт эмес да, бул справочник да, муну. Ошондо не деп баа бересиң? Жыртыга кирсең ушундай суроо турса эмне кыласың? Жыртыга кирсемби? Күмүш тезирээк эрийт го, мен оюнча алтынга караганда туурабы? Значит, бул жерде күмүш суюктук болушу мүмкүн, то есть А менен G да, скорее. Silver melting point. Silver and gold. Melting point, да. Кой, макул. Кыргызча издесеңер, кыргызча же орусча издесеңер, орусча издейсиңер да, бизге оңоюраак болгон үчүн издей берейин. Өзүнчө издейт экен да. Мына. Silver has a higher melting point than gold дейт ба? Silver melting point, gold melting point. Мен булардын эрүү температурасын билбейм, бирок 1000ге эрип кетет го да эми экөө тең. Алтын эрибейт экенби? Silver жок. Алтын эрибейт, silver эрийт экен да. Алтын 1064 экен, күмүш 968 экен. Ошондо күмүш суюк, алтын катуу. Асып аткан да. Асып. Канчанчы суроо? 5-чи суроо. 5. Бастыңбы? 5-чи суроо? Бастан жоксуң. 5А. Катып калды сөзү. Катып калды. Алда. Заттардын температурасы көтөрүлгөндө диффузия тегизирээк жүрөт, анткени нерсе ысыгандан кеңейет, бөлүкчөлөрдүн тартылуу күчү көбөйөт, бөлүкчөлөрдүн ортосунда аралык азаят, бөлүкчөлөрдүн кыймылдалдыгы көбөйөт.
бир ысы болот да. Себеби заттардын температурасы көтөрүлгөндө тезирээк кыймылдай баштайт. Тезирээк кыймылдай турган болсо узак жакка кетип баштайт да. Узак жакка жетип баштайт. Диффузия деген бул газдын таралышы да. Бир түрдүк газдын башка газдын ичинде же башка бир көлөмдө таралышы болуп калат да. Эми бирок негизинен алганда не только газ болуп калат го дейм, заттардын башка заттын ичинде таралышы болуп калат. Суюктукка кирет деген эле. Бирок кеңейет дегени бир жагынан туура, бирок Г туураараак экен да. То есть, мисалы бир нерсенин ичиге диффузия болуп атса, ал нерсе өзү кеңейет да температура болгондочу. Соответственно, диффузияга көбүрөөк неме берет. Мүмкүнчүлүк Бирок берет. мисалы мындай нерсе бар да, диффузия деген бул материя да, то есть материя таралышы да. Бирок Мисалы, допустим, сенде бир жерде, допустим, бир определенный жерде 5 материя бар да, 5 атом бар, андан кийин бир атом учуп кетти да, узак жаккачы. Анда сен алардын ошол атомдордун немесин көлөмүн эсептей албайсың да. Себеби бир атом бул жакта турат, анан калган атомдор бул жакта, анан көлөмү жок, мындай неме эмес да, эсептей албайсың. Себеби атом үчөө кичине болуп турат. Ошон үчүн бул жерде Г го дейм мен айымча. Бир Г туураараак. Бирок беркини мен оюмдан кайткан жокмун да, немеси бар да. Туура жагы бар дейсиң. Кичине болсо да туура жагы бар. Заттын агрегаттык абалынын өзгөрүүсү дейт. Маселени чыгарууда окуучу жылуулук балансынын теңдемесин туура түзгөн. Q барабар Q1 Q2. Q1 барабар MC дельта T, Q2 барабар M лямбда. Ошондо Q барабар MC дельта T минус лямбда M. Туура эле? Жок, бул жерде неме дейт? Бул формулалар боюнча кандай процесс жүрүп жатат дегенде. Бул тапшырмада кайсы жылуулук процесстери жөнүндө сөз болгон дейт. Сен билесиңби? Биринчиде MC дельта T менен температуранын алмашышы жөнүндө болуп атат, туурабы? T2ден T1ди кемитип атат. Айырмасы жок да, бул кандай болушу мүмкүн экеничи? Ысып атабы, муздап атабы? Бирок айырмасы немеди да? Кандай болот? T2 кандай мисалы T2ден T1ге азайса неме чыгарат да, жылуулук чыгарат туурабы? Анан ошол жылуулук бир нерсеге кетип калат да. Бул жерде температура экинчи формулада Q2де неме жок болгон үчүн, айырма жок болгон үчүн, температура айырмасы жок болгон үчүн бул же эрийт, же болбосо эмне кылат ушунда, эрийт, тоңойт. Эми жок, ысыйт муздайт туураараак да. Эрип тоңбосо да жөн эле ысып муздашы мүмкүн да. Жок, Q2де ысып муздабайт да, мисалы суу. Q2нин формуласын түшүнгөн жокмун мен. М көбөйтүү лямбданы. Лямбда бул не деген? Мисалы, допустим, муз бар да. Муз суу абалыга өтүш үчүн өкө тең 0 градуста болуп турат да. Суу абалыга өтүш үчүн энергия керек делет да. Бул баягы немеби? Бир фазадан экинчи фазага өтүп аткандагы өзүнүн баягы минимальный энергиясы, керек болгон энергия, не деп коет эле? Керек болгон энергиясы да. Анан бул жерде мисалы, допустим, бизде муз бар, аны ысык темирди коюп коесуң да немегечи? Муз эрийт, ысык темирдин температурасы азаят да. Ошондой болушу мүмкүн. Ошон үчүн бул жерде заттардын муздашы жана кристаллданышы жөнүндө болушу мүмкүн. Жок, кристаллданышы деген эмес. Кара, экинчиде минус М деген нерсени ойноп атат да, Нурбек. Же минусу маани бербейт деп атасыңбы? Минус маани бербейт дегенде, жок берет. То есть бакта Q1 деген позитив, бул неме да? Оң энергия турабы? Эгер T2 чоң T1ден болсо. Ошондой болсо. Q2 болсо бул жерде терс болуп атат, анан кийин энергияны кетиши. Кара. Сен T2 чоң деп атканың ысып атат дегенди түшүндүрөт да. Андай да болушу мүмкүн, же болбосо T2 азайган болушу мүмкүн да. Ошо белгисиз да бияктан негизи T2. Белгисиз. Бирок бул жерде биз неме эле эстеши мүмкүн да. То есть эрип эмес, муздашы же неме ысышы, анан кийин Q2 боюнча кристаллданышы же болбосо суюктук абалга өтүшү да. ооба. То есть Кара. мына мисалы Г немеси
Г жообу туура келбейт да, себеби Г кайнаш о кирбейт да немеге. о Кайнаш кирбейт. аха В туура болушу мүмкүн, себеби кристалланышы бул музду айланып ооба кетиши мүмкүн да. ооба Б жооп болсо ысышы, буланышы жөнүндө болбойт. болбойт. Буланган, хотя буланган да болушу мүмкүн. Туура 100 градуста мисалы туруп суу. Буу өтөт. Эми бууланган дегенден көрө кайнаган деген туурараак да. Жүздө бууланбайт да, жүздө кайнайт. А буулануу любой моментте аз-аздан буулана берет. Туура. Анда бул жооп каттап калат. М, Асы муздашы жана конденсацияланышы жөнүндө болсо, болот. Конденсация суюктан газга өтүп атат. м, Болушу мүмкүн да. болушу мүмкүн. Так. Эми Так. кара. Конденсация болгондо энергия бизге чыгабы? Энергия чыгыш керек. Конденсация болгондо энергия чыгыш керек, Ооба. Кристаллдашканда да энергия чыгыш керекпи? Ооба. Себеп дегенде, то есть газда эркин болуп суюкка өткөндө кичине кысылып атканда ортодогу энергия чыгып атат. Кристалда дагы энергия чыгып атат. Кристаллданышы деген бул неме эмеспи? Суудан музга өтүш эмеспи? Судан музга өткөндө дагы бизге энергия чыгат, газдан сууга өткөндө дагы бизге энергия чыгат да. Газдан сууга өткөндө бизге энергия чыгат, бирок бул сен айткандай мисалы буланыш барго? Азиз, буланыш немеде тура? Любой температурада болушу мүмкүн. Любой температурада буланышы мүмкүн. Конденсация дагы анда любой температурада болушу мүмкүн да, обратный. Ошол неме, конденсация любой жерде болушу мүмкүн, бирок ошол кайсы термин менен айтылат билбейм да. Мисалы немеде англисчеде бул конденсация деп именно ошол неменин тескериси да. Кайноодогунун Буланыштын. жок, буланыштын эмес да, кайноодогунун тескериси да. Анда менин оюмча бул жерде кристаллданышы деген туура жооп болуп калат дейм да, себеби конденсация слишком көп неме да. Чоң нерсени түшүндүрөт. Тура. Ошол жактан алганда неме туурараак болуп калат экен, э? Кристаллданышы деген Кристаллдашынышы. В. В. Так, мен башка жакка барып келгенде Нурбек жасаган окшойт болсо айтты. Мен жасаган үчүн иштей жатат. İşte kalatat. Кана? 7-нчи белгиледиңби? Белген. Бул не экен? Давай. Термодинамиканын биринчи мыйзамы дейт. Жогорудагы сүрөттө идеалдуу бир атомдуу газдын туруктуу массасы үчүн температуранын басымга болгон көз карандылыгынын графиги берилген. То есть бир атомдуу газ экен, моноатомик. Газ 5 килоджуль барабар ишти аткарган. Түшүнүктүү. Бул газ менен кандай сандагы жылуулук алынган дейт. Так, изотерм экен, Нурбек? Температура азайган жок. Бирдей температурада басым азайды. Эми биякта Бул мындай болуп калат да, ошондо бул жерде биз немени эстетиш керекпиз? Газ ишти аткарган болсо, газ менен кандай жылуулук алынган? Жылуулук алынган дегенде бул internal energy болуп калат да, туурабы? То есть мисалы changing бирок мисалы немеге караганда, то есть физикада не деген бар? Бир жактагы энергия бир жак башка тарапка өткөн болсо, то есть типа бир энергия бир тарапка өткөн болсо, ошондой эле тараптагы, мисалы, ошондой эле энергия башка жакта жоголгон болуп калат да. Барабар болуп калат да. Ошондо газ 5 киложоуль барабар ишти аткарган болсо, анда 5 киложоуль жылуулук алынган болуп калат. Эгер туура биякта эң главный нерсе температура өзгөрбөгөндүгү үчүн да. Эгер температура өзгөрүсү дагы неме бар да. Жок. Conservation of energy деген бар. Жок, conservation energy мындай бузулуп калат. Эгер бул газ сырттан жылуулук кирсе, жарымыны өзүнүн температурасын көтөргөнү, жарымыны ишти кылганы коросуп калса, анда сен иш кылгандан ала албайсың да. 5 киложоуль иш кылышы мүмкүн. Бирок 5 киложоулду жутуп 10 киложоуль алган болушу мүмкүн да сырттан, түшүндүңбү? Бирок бетте сырттан деген нерсе жок да. Бул жерде бизде мисалы бир система бар, допустим, закрытый система да, то есть бул жерде 5 киложоуль иш аткарды дегенди билип турат, анан калган канча алда болот бизге айырмасы жок да.
мына 5 киложоль аткарды, эгер мына изотерм болбогондо биз суроону жооп бере алмак эмеспиз да, менин оюмча. Жок, эми просто жооп бересиз азыр. жок, азыр жооп беребиз, изотерм болгондугу үчүн деп атам да менчи. Температура бирдей болгондугу үчүн деп атам да. Жок, атак мисалы мындай да, мисалы даже изотерма болбосо дагы сенде неме деген бар да, ПВ деген бар го, мисалы, то есть басым анан көлөмү дегенчи. Өзү ишти кантип издейсиң, сен басым менен көлөмдүн разницасын издейсиң. То есть бизде мисалы басым көлөм бар, анан ошонун астындагы графикти дифференцированиени издей турган болсоң, сен ар бир немесинин ар бир моментте канча иш атканын биле аласың, даже температура өзгөрсө дагычы. Бирок сен ишти ПВ менен эсептегенде NRT барабар неме деп аласың да. Констант дейсиң. NRT-ны change констант деп аласың да. Ошондо иш көлөм менен басымга тиешелүү болот да. Эгер Т өзгөрүп кетсе, берге иштебей калат да. Башынан бери ПВ NRT менен иштеп атабыз. Так. Г варианты болду 8. Аз кайтып келейин, аны белгилейм. Тогуз. Окуйсуң? Идеалдуу жылуулук жылыткычынын температурасы 527 градуска дейт. Музаткычтын температурасы 27. Жумушчу нерсе жылыткычтан бир цикл үчүн 25 киложоль жылуулук алат. Ошол эле мезгилде бул музаткычтын жумушу нерсеси кандай жумуш аткарат дейт. Бул неме кадайм, неме деген бар азыр. Esini çıkıp kaldı. Bir nime var, idealdu nime degençi, жылуулук кыймылдаткычы дегенчи. Атты esini çıkıp kaldı kimde? Немеби? Карнот циклбы? Ошол да. Карнот циклда бул жерде сен немени билсең болот да. Эң муздак болгон температурасы, эң ысык болгон температурасы жараша, сен мисалы, допустим, неме деп коет го, efficiency, эффективность канчалык болорунчу. Бирок азыр бизге эмне керек? Ошону түшүнүшүң үчүн эсен чыгып калды. Carnot cycle, температура hot minus температура cold бөлү температура hot times 100 дейт. Жумушу нерсеси кандай жумуш аткарат дейт. Бул неме экен да. То есть бияктан эффективностьти алып туруп, бул ошончо процентке келди деп туруп артка барат экенбиз да. То есть канча бул неме дегенде жылуулук алат. Ошондо ала турган болсо, ысыктан суукту кемитип, ысыкка бөлсөк канча процент иштегенин таап атабыз да. Жок, жылуулук алат деген бул общий неме да, общий 527 минус общий жылуулук алат, ошо жылуулуктун ичинен канчасы неме да, таза жумуш дегендей да. Ошон үчүн биринчи биз системанын эффективдүүлүгүн таап алыш керекпизби? 500 бөлү 527 көйтү 100. 94.88. 94.9%. 95%. Жок, сен азиз, сен неме кельвинге которушуң керек. Ай. Кельвинге которсок 527ге 273'tü koşsam 800 ken. 800 astı 800 273 plus 27 beraber 300. Yaxşı. 15.6 bu patkında şunda. Так, ошондо 500 бөлүү 800 барабар 62 жарым кен, Эми ошол эле мезгилде бул кыймылдаткычтын жумушчу нерсеси.
жумушчу нерсе жылыткычтан бир цикл үчүн 25 киложун жылуу калат. Ошондо Бул неме да? Общий алган жылуулугу 25 да. 25'ten kançası taza bulup degендей. 25'te 100 desek. Taza. Система 62 менен иштейби ошондо? Ушун табамбы? 62 men. 62'ni көйтөсүң 25'ke. Sonda 15 дешке 6 чыгат да, бирок бул жерде 2 жооп экен да, көтөн окшош экен. Б окшош экен, Б окшош экен да. Бирөөсү турат экен. 15 дешке 625 экен эми, кичине. Точно калсак. Ай. Азиз. Ай? Мен В кылып коер, В жооп. Или А жооп өзүң калаганды кылар. Азыр баягы немени кыскасы А болсо дагы В болсо да биздики туура болот экен да. Канчанчы суроо бул? 9-нчу суроо. Онунчу. Биздин иштеги немелер го. Күндө температураны жазганда карай турган таблица. Кабинет. Бул суроону мен билем. Кабинет. Бул суроону билем, бул кандай болот? Абанын нымдуулугун аныкташ үчүн окуучу жогорудагы сүрөттө көрсөтүлгөн психрометрди пайдаланган дейт. Жогоруда берилген психрометрикалык таблицаны колдонуу менен бул окуучу абанын салыштырмалуу нымдуулугунун кандай жыйынтыгын ала алат. Бул баягы. Эми кичине карасаң табасың сен дагы жөн элечи. Просто мен билгендиги үчүн сен убакыт кетирбейин сразу элечи. Биякта эки көрсөткүч бар да, кургак анан нымдуу температуранын көрсөткүчтөрүчү. Мисалы, бирөөсү кургактыкы, мисалы 20 экен, бирөөсүнүкү 15 экен да. 16. 16 экен. 20-16. Анда экөөнүн айырмасыны карайбыз. Экөөнүн айырмасы 20 менен 16-ныкы 4. Демек эми биз 4-тү карайбыз. 4-тү карап туруп, анан кийин болсо Сол жакта 20-ны көрөсүң, үйдөдөгүнү 4-тү көрөсүң да. Сол жактан 20-ны көрөт экенбиз. Үстүнөн 4-тү көрөт экенбиз. 66. Высы паттан да. Высы. Суроону тексе жооп берсең, коду катпай түшөт да, ошондой болуп. Так, 11. Жо, башка окного барып келбесең окшойт. Заттын агрегаттык абалдары. Заттардын молекулалары ар кайсы багытта кыймылга келип жана бири-бири менен дээрлик өз ара аракетте болбой, идиштин бүтүндөй көлөмү боюнча таралышат. Бул зат төмөнкү абалда. Газ түрүндө гана. Газ түрүндө, суюктук түрүндө, катуу, газ же суюктук түрүндө. Газ эле деп ойлоп атасыңбы? Суюктук болгондо, мисалы, неме суу азыраак болуп турган болсо, допустим, көлөмдүн жарымы эле суу да. Анда таралбайт тесиги жагыга. Туура, макта идиш. Мисалы газ боло турган болсо, газ бүт жака таралат да. Эми биз немени сиптегендейчи, гравитацияны сиптегенде гравитация дагы берет өзүнүн эмесинчи. Берген менен баары бир жетет да газ. Жетет да. Ошондо мен кичине аз да. окуучуларга балким түшүнбөй калгандарга айтып коеюн. Эгер идиштин ичинде суюкту койсоңор, астында эле калып кетет. Газ болсо, аз болсо дагы бардык жерине идиштин бирдей жете алат да, бардык жерине. Катуу суюктар бир жерде топтолуп калат. Газдар Бул жерде бүт жерине жете алат. Бул жерде мындай нерсе бар, көлөм боюнча бүтүндөй көлөм боюнча таралышат дегенде бул кайсын эмнени эсептейсиң, басымын эсептейсиң да. Эгер мисалы, допустим, астыда да үстүдө дагы бирдей басым болсо, анда астыда үстүгө инчилет дегендей да. Бирок астыда эле болуп турган болсо, анда астыга эле турат да. Суу астыда туруп калат, астыга басым берет, үстүгө басым бербейт.
Ошол себептен суу келбей калат. Суюк келбей калат. То есть су это не есть суюк дегендей да. Албетте суу эле билебиз го. Суюк деген су, катуу деген темирби же ташпы? Же металл деген темир. 11 Ал кийинки сурак. 12. Sen okçu men okuy verip adamlar önümde Чоңдугу боюнча окус бирдей келе ар кандай калса. кылычтагы 2 Q плюс Q терс чекиттүү заряды жогоруда сүрөттө көрсөтүлгөндөй бири-бири менен кандайдыр бир аралыкта жайгашкан. Электрик талаастын жыйынтыктоочу чыңалуусунун вектору ушул заряддардын ортосунда жайгашкан С чекитинде кандай багытталган дейт. Так. Электр талаасы деген бул мисалы бизде заряд бар болсо, заряд өзүнөн электр талаа чыгарат да. Терс заряд өзүгө тартат. Оң заряд өзүнөн чыгарат да. Ошондо оң заряд С точкасында, С чекитинде оң жакка чыгарат. Терс заряд болсо өзүгө тарткан болгон үчүн бул жерде жооп оңго болуп калат да. Жооп оңго болуп калат да, түшүнүктүү. Ошондо В. Жакшы. 13-14 суроолор төмөнкү сүрөткө таандык дейт. Окуй берчи. Так, жогоруда сүрөттө көрсөтүлгөндөй чексиз горизонталдуу оң зарядталган тегиздикте оң заряддуу шарик бекитилген жеңил жипти байлап коюшкан. Төмөнкү берилген варианттардын кайсынысы шарикке аракет кылуучу күчтөр туура берилген дейт. Так, бул жерде кайсы немелер бар экен? Электрик, андан кийин G деген гравитация болсо керек асыздагы. G деген барбы да? Же мен E дегенди эле көртөм да, E дегенди. R деп турабы? Чекс оң зарядталган тегиздикте оң заряддуу шарик бекитилген жеңил жипти байлап коюшкан. Төмөндө берилген варианттардын кайсынысына шарикке аракет кылуучу күчтөр туура берилген. Так, F, R эми мага жетти суроо. Эми сурооңду берсең? Мен E деген бул электрик энергия, электрик күчү турабы? E дегенди мен көрбөй атам. Мисалы аны карасаң, аны карап туруп эң астыдагысын карасаң. Эби да ошолдур Бардыгы F. Жок, F-тин астында дагы неме турат да. Тамгала. F-тин жанында. F, Y, F, R, F, F, E экен. E деген электрик болушу мүмкүн. Электрик го дейм, электрик анан кийин Y деген мен түшүнбөдүм бул эмне экенин. Бул жерде мындай нерсе бар да, эки эле күч бар өзүнө, эки эмес 3 күч бар. Бирөөсү гравитация, то есть мисалы бизде шарик бар, шариктин массасы бар деп эсептейбиз да. Анан биз жерде болгон үчүн гравитация болот. Экинчиден бул неме, заряддардын немеси, то есть оң болгон заряддар бири-бирин түрткөн үчүн үстүндөгү чексиз горизонталдуу оң зарядталган тегиздик шарикти түртөт да. Шарик шарды түртөт. Ошондо E деген астыга болуп калат. Үчүнчү күч болсо бул жиптин күчү да. Жиптин күчү шар бир жерде турган үчүн ушул 3 күч бири-бириге неме болуп турушат да. Барар болуп турушат. Значит, бул жерде Fy деген бул жиптин немеси, tension деп коет. Аны кандай деп коет? Чыңалууго дейм, билбейм. Жок, tension деген бар, типа, мисалы жипти тартканында жиптик күч болот да. Ошол жиптеги күч неме деп коет аны? Tensionди чыгарат экен. Чыңмыркануу, чыңалган абал, ыңгайсыздык, серпилгичтик. Растяжение, да, растяжение, напряжение тоже. Напряжение. Бирок напряжение наркы неме болуп калат да, Омдун закону болуп калат. Чыңалуу. Не болсо дагы. Не болсо дагы ошол жиптин күчү болот, анан жиптин күчү гравитациянын электрик энергия, электрик күчкө барабар болсо дагы бул жерде жооп А болуп калат да. А болуп калат. Башка мезгилдерде болбой калат. Жиптин күчү үстүнө тартат, заряд менен гравитация жерге тартат. То есть заряд түртөт жерге, гравитация тартат жерге.
Кайтып келейин. Он төрт. Төменгі берілген теңдемелердің қайсысы бұл шариктің тең салмақтылығын шартлауы есептелінеді. Тең салмақтылық дегенде бұл жайынан жылбайттағы, анан бүт болған күштер бүт болған күштердің суммасы барар болады да. Учурда кандай болот бизде гравитация плюс электрик күчү бул немеге барар болот да. Жиптин күчүгө. Ошондо кайсы калат? Г. Tension y жок. Т болуп турабы бул жерде? Бирок Т да, tension Т болот да эми. Ондо y деген гравитация болот бизде. Y гравитация экен да. Анда ката иштеп койдукпу? Жок, ката болуп калат да. Аз керек да. Жок, точно V эмес, точно. Точно G эмес. Бардык бири-бириге бара алышат да. Значит, бул жерде немелеп калат го дейм. Турасы алып калат. Ооба, бирок булар просто гравитация менен адашып кетиптир да. Tension ылдыйга карабаш керек эле да мыкты. Жок, биз немеге эле карасак болот. Мисалы, күчтөр кайсы жака каралат экен деп. Биз точно билебиз, что гравитация менен электрик күчү астыга карайт да. Демек Т тамганды гравитацияга беребизби? Ошондой калат. Y болсо бул жип болуп калат да. Y жип болот. Ошондо так, Y жип болсо Т так. Анда Б болуп калат. Жок, Б болуп калат ошондо тура эле. Бирок мен ойлоп атам просто тамгалардан адаштыбы деп көрөбүз го. Канчанчы суроо? Бирок негизи боюнча Б болот. 14-чү суроо. Кайкан жазып атат эле? Жыйырма суроо иштейлибин же жетишпейбизби? 20 суроо иштейик. Анан эки бирдей шариктин заряддары 6 микро Кулон болсо керек. жана кулон минус терс 12 микро кулон. Эгер шариктер бириктирип анан кайра ажыратса, анда биринчи шариктин заряды эмнеге барар болот? Заряддар кошулганда терс болобу? Терс болсо, терс оң болобу? Бардыгы бир неме келишет да. Мындай айтканда суммага деп коет. 12 терс 12 кошуу 6, бул терс 6, терс 6-ны 2-ге бөлгөндө минус терс 3 микрокулон болуп калат да. Экөө бирдей неме болуп калат да. 2 бирдей болгон үчүн бирдей болуп бөлүнөт. Плюс 6 минус 12 кошулуп кемтилип калды, минус 6 болуп калды экөө бирге. 2-ге бөлсөк минус 3 кайта алганда. Ошондо 15А. Бул мисалы 15-ны иштеп туруп бүтүрүп койсоң болот же дагы полностью бүтүрүшекпи? Жок, бүтүрүп койсок болот. Болот экен. Маэстро. Эгер зымдын узундугун жана анын учтарынын ортосундагы чаңалууну 2 эсе көбөйтүшсө, анда бул өткөргүчтөгү токтун күчү дейт. Так, бул кандай калат? Чаңалуу дегенде бизде волтаж болсо керек. Волтаж. Так, эки чектин ортосунда волтаж 2 эсе көбөйдү. Волтаж эгер 2 эсе көбөйө турган болсо, анда токтун күчү 2 эсе чоңойот да. Жок, чыңалуу деген резистанс да бул, волтаж эмес го дейм. Резистанс бе? Резистанс го дейм. Неме кандай кылат волтаж? Каршылык сопротивление бар эмес азыр. Волтаж десең чаңалуу болот. Азыр. Ошондойбу? О, чыңалуу экен. Сен дагы билесиң Мундербек.
ошол 5 кырганда кийин эсимде калган. Шунда чыңалууну 2 эсе көбөйтсөң, анда токтун күчү да 2 эсе чоңоёт да. Резистенс бизде, то есть сопротивление, каршылык өзгөрбөйт. Өзгөрбөйт. Бул Экесе неме дегендей да? Мисалы бизде шланг бар, шлангдын ортосунда суу өтөт да. Эгер биз напорду 2 эсе көбөйтсөк, 2 эсе тезирээк өтөт да суу. Давай, еще. Окей. Бул немени көрсөтүш керек экен да. Ошол жердеги амперметрдин токтун кандай күчүн көрсөтүп турат дейт. Бул жерде кандай? Мынау Е эпсилон бул бизде батарейканын тогу оң жактан баштайт. Оң жактан баштап туруп 2-ге бөлүнөт да. R2, R3-кө бөлүнөт. R3 2-ге бөлүнүп туруп кайра R1-ге өтүп атканда кошулуп кетет дагы. Ошондо общий ток, мисалы, допустим, биз азыр немени эсептешекпиз, общий сопротивление, общий чыңалууну эсептеш керекпиз 2 точканын ортосунда. То есть батарейканын оң жагы менен сол жагыдагы аны эсептеш үчүн эки немени каршылыкты R2, R3-тү неме параллель метод боюнча кошуп туруп, анан аны неме серис деп коет. То есть бирден серис калып калат мында. Ну, катар болуп, удалаш болуп калат. Катар удалаштарды кошуп коесуң, ошондо R2, R3-тү кошкондо параллель боюнча 9. Жок, азыр көрөйүнчү. Канча болот экен? Бакта 11, 30 бөлүү 11 болот экен да. Бул мындай 3-кө барабар болуп калат да ошондо. Токто. 5. 3-кө болуп калат, кийин 30 бөлөсөң плюс канча болуп калат? R1. Ажы жок. Неме экен? R2, R3 6 км өстүрүп алып. Экөөнкү 4,5 болуп чыган Нурбек, мен түшүнгөнүм боюнча. Азыр R2 менен R3-тү кошкондо 3 болот. 3 эмес 2 болот экен. 2-ни 5-ке кошсаң 7, туурабы? R1 бизде 5 да. Экөөдөн кантип 2 чыкты? Неме да? 1/6 плюс 1/3 бул барабар 1/R да. R деген бул ошол экөөнүн ортосундагы общий чыңалуу да. Түшүндүм. Ошондо, ошон чыгардың 2 чыкты. Анан 2-ни 5-ке кошсаң 7 болот. 5-ке кошсаң 7 болот, анан 2.1-ди 7-ге бөлсөң 0,3 болуп калат да. Ондон 3. Анан ал деген бул неме R1ден өткөн ток да. R1ден өткөн ток. Эми аны табыш үчүн кандай болуш керек? R1, то есть R2-нин 2 жагындагы болгон чыңалуу бул R3-тин 2 жагында болгон чыңалууга барабар болуш керек да. Ошондо кандай болуп калат? Бизде кандай болуп калат? Бизде ошондо 3. Бул не деген 3 көбөйтөсүң? Жок, бул мындай болуп калат. Себеби R2 менен R3-тин айырмасы дегенде 2 эсе болуп атат. Значит, R3-тө 2 эсе көбүрөөк неме өтөт да. Ток өтөт. Себеби R3 мындай слабыраак да, слабый каршы көрсөтөт. Ошол себептен R3-тө 0,2 өтөт. 0,2 ток, 0,2 ампер. R1 болсо 0,1 өтөт да. Экөөнүн чыңалуусу 0,6 болуп калат да. Ошондо быысы болуп калат. Бизде R3 керек да. Экөөнүн чыңалуусу 0,3 болот десең? 0,3 болот. Ошондо R3-түкү 0,2. Түшүнүктүү. Жок, экөөнүн чыңалуусу 0,6 болот, азыр R1-де 0,6 өтөт. Бирок общий 0,3 өтөбү? Кандай? Биз 0,3-тү каяктан таптык? 0,3 деп туруп жаңы. Жок, 0,3-тү таптык да. 0,3 бул общий да, то есть мына неме батарейкадан чыккан ток бар го. Батарейканын оң жагын караганда, батарейкадан чыккандагы ток 0,3 да. Ал 0,3 2-ге бөлүнөт, 0,1 болуп 0,2 болот, R2, R3-тен. Анан кайра R1-де ооба. R3 жок. 0,3 жок. 0,1, 0,2 болуп бөлүнөт деп атасың, анда 0,6 каяктан келгенин түшүнбөй калат. 0,6 деген бул чыңалуу voltage. 0,1, 0,2 деген бул ампер. Түшүндүм. Voltage деген R2 мисалы 6 ohmду көбөйтөсүң 0,1-ге бул 0,6.
3 ohmdu көйдөсүн электригин нөл алды да. Экөөнчү чыгарылуусу бирде болушат да. Параллель турат. Б'si жок. Жок Б. Кичине түшүнгөндөй болдум мен. Көп башың артпайын. Убакыт албай эле. Физик физикten өткөнмөсүн да. Азыр бир проблема бар. Мен voice record кылганда системаныкын рекорд кылган эмес болсо, сенен чыгып Мен сүйлөгөн. анан микрофонго барып атат да. Угулат, бирок кичине неторак угулат. Сен немеге мынау Zoom'га рекорд кылмакчысың да? Эми көрөбүз да. Мен окуй берейин. Электрохимиялык эквивалентин аныктоо сен оку. Ошол риск бар болгон үчүн мен окушум керек болот да эми. То есть, возможно, сенки угулбай атат да азырчы. То есть, угулуп атат, бирок акырын угулуп аткан болушу мүмкүн. Хромдун электрохимиялык дежавю болду азыр эле. Улантып кете берейинчи. Хромдун электрохимиялык эквивалентин аныктоо боюнча тажрыйба жүргүзүүдө төмөнгөдөй маалыматтар алынган. Токтун өтүү убагы 10 мүнөт, токтун күчү 0,1 килоампер, тажрыйбага чейинки катоддун массасы 70,4 грамм, тажрыйбадан кийин 81,4 грамм. Бул маалыматтар боюнча хромдун электрохимиялык эквивалентинин кандай эсеби алынган? Бул маселени мен чыгара алам, сен формула эсиңде чыкпаган аны. Сен билесиң? Жок, ойлонуп көрөбүз. Мындай да, короче, ток өткөндө, не болот, ток өткөндө электрондор менен, то есть бул жерде неме деп коет да, осадка болуп калат да турабы, то есть определенный элементтер жабышып туруп немеге өтөт да, ошо катодко жабышып калат. Ток өткөн мезгилде. Анан ошонун себебинен сел определенный количество неме электрон өттү да, ошол үчүн определенный масса жыйылды, анан ошого жараша электрон өттү да, и ошол электронду ошол массага бөлүп коюш керекчи. Бул жерде мен оюмча немени билиш керекпи дейм да. Бул жерде биз немени билебиз, канча кулон өткөнүн билебиз, и ошого жараша массанын айырмасын билебиз. Значит, 0,1 килопаскаль, то есть 0,1 килоампер, бул 100 ампер болот да, туурабы? 100 ампер дегенин бул канча кулон, ар бир эситесең болот да, туурабы? Көйтү 1000 көйтү ампер да, туурабы? Ошондо 100 ампер өттү. Аны иши неме 10 минутка көйтүшүң керек. 10 минутка көйткөндө сенде неме канча заряд өткөнүн биле аласың да, канча электрон өткөнүн биле аласың. Муну канчага көйтөм? 10га, то есть 100ду көйтөсүң 10 минутка, 10 минут дегенин бул канча 600 секунд болуп калат да, туурабы? 600 секунд. Ошондо 600 секундда көйтсөң анда 600 секунд 60 миң. Ампердин бирдиги кулон секунд беле? Ампердин 1 кулон 1 секунд да. Ошондо секундтар кетсе 600 миң болуп калат. 60 миң. 60 миң кулон өттү, Кулон. 60 миң кулон 10 граммга өттү да. 10 граммга, Эми суроону карайлы. эми аны Ой, 11 экен да бияқта. Кандай? 10 грамм эмес экен, 11 грамм экен. 11 Ошондо жок. 60 миңди 11ге. Эми мен оюмча В жооп эмес, В'сычы. Себеби килограммды 60ка бөлсөң чыкпайт. 11 граммды мисалы 11 граммды 60 миңге бөлсөң 11 миң чыкпайт. 11 бир нерсе чыкпайт. В кетет. Бул жерде жооп так. Бул жерде мисалы Б А жообу тоже туура эмес. Кулон бизде чыкты 60 миң. 60 миңди 11ге бөлсөң 10дун минус 7деги ажырмасы болбойт. Азыр сага сага PowerPoint көрүнүп атабы же Chrome көрүнүп атабы? Мага Chrome көрүнүп атат. Мен анда бекер эле PowerPoint'те жасап турам байтам эле. Чыгарып койпайбы? Мындай болуп атат. Сага Chrome көрүнүп атат, окуучуларга болсо мен полностью экраным көрүнөт. Себептен сен зумдап отурасың да. Болушу мүмкүн. Ошондой экен. Ошондо кандай калды? Ошондо Б менен
Г жоопты караш керек экен да, экөө бири-бириге эквивалент дейт. Менин оюмча. Нурбек, 60 миңди 5450 кулон грамм болды. Килограммға қылғанда 5.45 кулон килограмм болды. ошо Г жооп дейсиңби? Бирок 10-дун даражасы каяктан кел? 60ка бөлөм да, 60ты 11ге бөлөм да тура, көбөйтпөйм да. Жок, азыр бул жерде мындай нерсе бар да. Электрохимиялык эквивалент өзү не деген? Килограмм бөлүк кулонбу же кулон бөлүк килограммбы? Мен оюмча бул жерде кулон бөлүк килограммга дейм да. То есть ар бир килограммга, ар бир болгон килограммга канча сен заряд аласың дегендей да. Ошондо жооп Гго дейм да. Г болуп калат эгер ошондой болсо. Азыр интернеттен көрөйүнчү сразу эле. Жок, наоборот экен. Килограмм бөлүү кулон экен. Ошондо Б'сын окуп кой. Асы, ладно. Болду, өткүзөр. Адашкан жокпузбу? Жок, Австралияга дейм, тура эле. Кеттим. 19. Кошумдуулук өткөргүчтүн алуу үчүн Германияга биринчи жолу борду, экинчи жолу мышьяк кошкан. Алынган жарым өткөргүч ушулардын ар биринин негизин өткөргүчтүн кандай түрүнө ээ болот? Биринчисине экран өндөөчүлүгү. Түшүнгөн жокмун, ал химияга дейм. Биякта Германияга биринчи жолу борду, экинчи жолу мышьякты кошушкан. Экөө тең полупроводник го дейм. Кошумдуулук деген ал немеде, семикондуктор го дейм. Так. Алынган жарым өткөргүчтүн ушулардын ар биринин негизинен өткөргүчтүн кандай түрүнө ээ болот? Анда Германия менен мышьяк мезгилдик таблицаны караш керек экенбиз да. Анан баягы немесиге жараша. Мисалы, Германия Канча электрон барат? биринчи кайсы зат турат эле бизде? Германияга бордо кошту. Бордо бош немеси бар да. Пи орбиталдары бар. Значит, Боштук. Биринчи электрон алып коет ошондо. Көңдөйлүү болот Электрон да. алып коет да. Көңдөй болот. Экинчинде мышьякты кошсо, мышьяк деген ас болсо керек. Мышьяк деген арсеник да тура. Билем. Арсеник, мышьяк. Ошондо электрону көбүрөөк да мышьякта Германияга караганда. Демек, то есть биринчиси хол, экинчиси электрон болот го дейм. Ошондо биринчи көңдөй, экинчи электрон. 19 А. Жыйырма. Тогу бар өткөргүч магниттик талаада дейт. Жогорудагы сүрөттө магниттердин полюстарынын ортосуна жайгашкан токтуу өткөргүч тартылган. Ал сүрөткө перпендикулярдуу. Жогорудагы сүрөттө магниттердин полюстарынын ортосунда жайгашкан токтуу өткөргүч. Мындайынан өтүптүр. Ал неме, короче, мындайдан дегенде ал сен тарапка, сен бетиңе келет. Мен бетиме келет. Экрандан чыгатчы. Экрандан чыгат. Бул баягы эле Магниттик таладагы өткөргүчтүн мына ручка мындайынан турат, анын эки жагында магнит турат. Эми багытты аныкташ керекпиз экен да. Бул неме деген барбы? Типа не деп коет да? Бармак рул деп коет. То есть, манал бармагың сен токтун немеси, кайсы тарапка кетип атканынчы. Бул болсо неме магниттик талаанын багыты. Магниттик талаа болот. Ошондой мисалы бизде мындай кеткенде, магниттик талаа мындай кетет, бирок бизде мына магниттик талаа да өзүнчө, то есть точнее магниттин өзүнүн талаасы бар да. Ооба. Ушул мисалы каяктан каяка барат? N'ден S'ке барабы же S'тен N'ге барабы? S'тен жок, мен точно билем, эсине чыгып калыптыр. Биринчи. Бул жерде вроде так.
нднске барат экен ошондо нднске. нднске барганда мындай болгондо так кандай болушунда мындай кетип атат. Сейчас Мындай кетип атса, мен бетиме келип атат да, то есть экрандан чыгып келип атат. муну неме деп коет да, Лоренс Лоу деп коет. Бирок мен багытын эле таптым да, А. кыйшайышын билбедим да. Бетте мындай болуп калат да, короче, мынау неме, бул деген ток болуп калат, өзү Токтун багыты. Токтун багыты, мынау болсо неменин багыты? Магниттик талаан. Магниттик талааны. Немеден чыккан, алакандан чыккан, бул алакандан мындай чыгат. Бул күч болуп калат да. Лоренстин күчү. Анда бизде нднс мындай кетип атат, ток мындай кетип атканда астыга төмөнгө чөйт да. Бысы. Жок, күч төмөнгө түшсө, бул өйдөгө кыйшайбайбы? Жок, күч өйдөгө кыйшайат дегенде астыга кыйшайат деп турабы? Жок, азыр кара. Немени аныкта токтун багыты. Токтун багыты каяка болду? Бияка кетип атат да. То есть Экрандан чыгып кетип атат. Сен бетиңе чыгып атат, турабы? Сен бетиңе чыгып атса, форс сен айткан боюнча күч жерге уруш керек болот да. Күч жерге урса, төмөнгө кыйшайат да. Күч жерге урса, Б. Болду. Tamam. Bir saat top ketpеген işte. Так, закончить. Масра чыгардык. То есть, түшүндүрүп кеткичең ушундай болот да. 1540 дейт. 5 суракка болуп тур да. Уят, Нурбек. Че-то кантип адаштык. Токто. Болуп турат. Жазайынчы. Биринчи суроодо адаштык, экинчи суроодо 9, 6, 17. Бирдики биз канча деппиз? Айтып турчу. Биз В дедик, туура жооп Г экен. 2. Биз В дедик, туура жооп Б экен. Азалар сен жооп бергенсиң я. 9. Туура ката жооп экен, туурасы В экен. 16 В ката жооп, туурасы А экен. 17 туура жооп В, катасы Б. Так, 17-nin биз Б дедик, ката чыкты, туурасы В экен. Биз кайсынан сомнение кылып атат элек? Так, 3, 9, 14. 3, 9, туура, 9 туура. 9да сомнение болуп тур, тура эле. 9да сомнение. 9 баягы. Эки окшош болуп калган, эки вариант. Хорошо. 3чү. Аз көрөбүз эми, барайын да. Биринчи суроо. Бирден адаштыкпы? Жок, биринчи суроо адаштык. Сен жооп бергенсиң андык. Так. Битте А туура экенби? Туура да, бияк изо бар болгондо тура. Мен ашкарып анда. Жок, биякта эмес да, неме да, В да. Үстү басым, биягы көлөм. Тура эми. Ладно, экинчи суроо не экен? Шашып коюп турганмын. Шашып кеттик. Тура. Экинчи суроочу. Экинчи суроодо ката деп тура, ката чыгардык да биз негедир. Так, бул шардын резина шарына аба толтурулган. Абанын температурасы туруктуу бойдон калып, ал эми атмосфералык басым көбөйгөндө бул шардын ичиндеги басым жана анын көлөмү кандай өзгөрөт? Басым көбөйөт, көлөм азаят болуш керек да. Басым көбөйөт, көлөм азаят. Жооп кандай экен туура жооп азыр? 2 Б дейт азыр. Изотерм басым. Ой, биякта биз бая туура эмес каралып уруп кеттик да. Басым. Жок, сен немени карасаң, варианттар эле билинет. Азыр мына. Биз В дедик, туура жооп Б экен. Басым азайып, көлөм дагы азайып. Жок, андай болбойт, анда физика бузулуп кетет да. Ичинде мисалы изотерм болгондо, бирөөсү алып экинчи обязательно көбөйүш керек да.
То есть бул жерде мен ойымча ката го да суроонун өзүчү. Суроо ката. Суроо эмес, жооп ката, жооп ката. Жооп ката белгиленип калган. То есть биякта бар бир туурасы кайсы болмок? В болмок да. В болмок. Көлөм. Жок, токто жакшылап ойлонойн. Жок, тура эле азыр ошол Всы болот. Ойлонбой эле коеюнчу. Просто биз баягы графикте 16 өтсөң. алганыбызда токто. Атмосфералык басым Көбөйгөндө. көбөйгөндө. График өтсөң, графиктери көрсөтүп берейин. Мисалы, допустим, любой точканы ал. Термодагы любой точканы ал. Басым көбөйдү. Мындай да, мисалы, ошол точканы алдык деп. Тура. Басым көбөйөт, көлөм азаят. Басым көбөйөт, көлөм азаят. Туура экен. Все. Сомодон бир ката таптык. Тесттин вариантында, белгиленген жеринен да. Бирок как никак. Биринчиде адаштык. 16 9дун 2 окшош вариант болуп калган. 16 17. Бул жерде жооп кайсынысы экен? Так. Сен кайсы деп ойлойсуң? А экен. Жооп Нурбек чыңалуу резистанс экен. Өзгөрбөсө. чыңалуу резистанс экен. Бул А деп атат да, өзгөргөн жок деп атат. Чыңалуу Жок, каршылык да резистанс. Каршылык да резистанс. Чыңалуу резистанс эмес, бул неме каршылык резистанс да. Чыңалуу деген волтаж экесе көбөйсө, токтогу экесе көбөйөт да. Токтогу экесе көбөйүш керек да. Бызы бош экен, бул жерде жооп ката. В бош керек турабы? В бош экен. Биз экинчиси сомо ката деп таптык, анан 16 сомо ката деп таптык. 17. Бу Нурбек катага да эми эсептеп атканда. Жок, тура эле. Бул цензурдагы ампер метр токтун кандай күчүн көрсөтүп тура эле, сиз дегенме? R3 3 2 тура эле, азиз. Булар болсо В дептир, биз Б деппиз. Жыйырмадан 3 ката таптык ошондо Нурбек. Бул даже химиядан дагы көбүрөөк ыйлатат го. Просто физика кыйын да дук. Ой, аташалым да. Жок, мисалы, туура вариантты ката адашып киргизип алган бул бир тема да. То есть биякта мен оюмча суроодон адашкан жок да. Мындай, то есть туура жоопту таап алып атабыз дегендейчи. А химияда кээде бар, мындай, туура жообун башка туура жооп жок да ичинде. Бар болушу мүмкүн, бирок слишком мындай. Химияда любой нерсе возможно да, как и физикадачы. Мисалы, бүгүн эле бир суроону талкууладык. Сомонун же чыныгы жыртысында келди, былтыр же пробныйда келди да. Типа ал реакция жүрүш үчүн суу тамчылаш керек үстүнөчү. Эгер неменин ичинде болсо, раствордун ичинде болсо болбойт да. Точно да бул нерсе. Бирок алардын жообунда экөө тең эритменин ичинде берген дагы, анан экинчисини тамчылаткандай элестетип койгон да. Мындай. Жин келет да ошондой немелерди көрүп алыпчы. Ошондой. Мындай. Жыйынтыктай берели, дагы бир күн убактыбыз болгондо, же комментариydен көбүрөөк дагы калган 20-сын чыгаргыла дегендер болсо Нурбекти көндүрөбүз. Жакшы сурасаңар да. Же Нурбекке эдин сөз алсаңар. Так, анда. Бир неме, бирок бул неме да тура, бул ордунун немеси, предмет немесиби? Предметный физикасы. Көп неме аз убакыт берет экен ушундай физикага, бирок оңой да суроолор негизинен. Бир карап, мындай түшүнүп алсаң, жаттап алсаң даже, мисалы, формулаларды, техник темалар кирерин дагы жардам койсоң болот. 80 минутка жетишесиңби 40 суроо болсо?
жетишесиң. Хорошо. Өтө еще да мисалы формат эткен нерсе немелер, терминдер, мисалы кыргызча терминдер, мисалы мен жакшы түшүнбөй анан дагы оны карап түшүнгүчөң дагы убакыт өтөт да. Ошол дагы таасир берет да. Так, анда барыңарга чоң рахмат, мен жыйынтыктай берейин.